Мезгил жана инсан. Бул эки түшүнүктүн өтмө катар мааниси бар. Адам ушул мезгилдин сыноосунан өтүп, турулуп, турмуштун татаал сыноосунан жашоо китебинин барактарына из калтырып, өмүрдүн узун жолун чубап келет. Эл көзүнө түшкөн адамдын бул турмуштагы орду да, маани маңызы да, жашоодогу тутунган көз карашы да татаал. Анын татаалдыгы ал дайыма өзүн өзү жеңип келүүгө, өз абийири менен ыйманынын тазалыгына жан үрөп, бу ички туюмдагы дүйнө тааным аны өмүр бою коштоп сапарлаш болуп келет. Мезгил адам турмушундагы жашоонун жаңы гана ачылып, анан жабылган барак эмес. Ал жашоонун маңызы, жашоо мыйзамы. Эгемен Кыргыз Республикасынын тарыхындагы көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Эсенгул Касымович Өмүралиевдин жаркын элесине арналган тегерек стол. Кыргыз мамлекетинин, анын ичинде кыргыз өнөр жай саясатынын түптөлүшүнө ополтоодо эмгек сиңирген улуу инсандын ар бир аракети азыр калк арасына сиңип, канчалаган жаштар жакшылыгын көрүп, анын эмгектерин улантып келе жатышат. Жаш кезинен баштап баардык кызматты ирэти менен басып өтүп, өзүнүн эмгек жолунда чоң тажрыйба топтой алды. Базар экономикасына өтүп, кошуна мамлекеттер менен алаканы жакшыртууда Өмүралиевдин салымы чоң болуп, вице-премьерлик кызматка чейинки жогорку жооптуу жолду басып өткөн. Оюн көп адам сыйлап угуп турчу. Саясат айдыңында талаштуу маселелер болуп калса, Эсенгул Өмүралиев сүйлөшүү жолу менен гана чечер эле. Дипломатиялык элчилик өнөрү жогору калыптанган. Кайсы бир маселе жаралып калса, аны негиздөө корутунду чыгара билүү өнөрү, тажрыйбасы өлкөбүзгө аба менен суудай керек болгон. Эл алдында сиңирген эмгеги үчүн даңк медали менен да сыйланган. Өкмөттүн ардак грамотасынын да ээси. Эл аралык деңгээлде Белоруссия, Украина, Казакстан өлкөлөрүндө элчи болуп иштеген. Бул Кыргызстандын башка мамлекеттердин таануусун, мамилесин жакшырткан. Быйыл көзү тирүү болгондо 71 жашка чыкмак. Кыргызстандын эгемендүүлүк тарыхында эмне иштерди жасап, эмне деген эмгектери менен эсте калды деген суроого мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов мындайча жооп берди. Бул киши өзү даанышман адам болгондуктан кийинчерээк бул киши элчи катары Кыргыз мамлекетине эбегейсиз кызмат өтөп берди. Эл аралык мамилелерди калыптандырууда өзгөчө Казакстан Республикасында иштеп жүргөндө кичине солгундап кеткен мамилелерибизди тартипке салып, границадан чубалган жүк ташуучу машиналар өтпөй турганда, мамиле бир аз кызып кырчып турганда, ушул киши кийлигишүүсү менен, ушул кишинин ишмерлиги менен бир топ маселелер жөнгө салынган. Кайсы тармакты иштемейин аягына чыгарган киши болгон, даанышман киши болгон. Ошол жаш мезгилдеринде чоң ишканаларды, чоң тармактарды жетектеп, биринчи вице-премьер кызматына чейин көтөрүлүп, андан кийин бул киши ошол эл аралык жаатта бул кишини Кыргыз мамлекети аябай кеңири пайдаландык. Ушул киши менен замандаш болгонго, иштешип калганга, менин устатым катары, агайым катары бүгүнкү тегерек столду уюштуруп аткан уюштуруучуларга терең ыраазычылыгымды билдирем. Өзүнүн бүткүл өмүр жолун, күч аракеттерин элдик кызматка арнаган легендарлуу инсан, белгилүү коомдук жана саясий ишмер Өмүралиев Эсенгул Касымовичти эскерүү эгемен Кыргызстандын тарыхында бирден бир белдүү саясатчылардын катарына кирет. КМШ мамлекеттеринин арасында бүткүл дүйнөлүк соодага Кыргызстан биринчи болуп кирген. Бул жерде Эсенгул Өмүралиевдин эмгеги зор экендигин министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошов билдирди. Бүгүнкү күнү Эсенгул Эсенгулович биздин элесибизде чыныгы мамлекетчил кызматкер болуп эсептелет. Себеби Кыргызстандын аябай оор мезгилинде ушул көз карандысы болгондо ал абдан мындай жакшы кызматтарда турган, чоң аябай таасирин экономикалык өнүгүүгө жасаган. Мен экономист катары айтып коем, биз ушул
кмш мамлекеттеринин арасында 97-98 жылдары бүткүл дүйнөлүк соодага кмш мамлекет арасында биринчи жолу киргенбиз. Бул жерде түзмө-түз Эсенгул Өмүралиевдин чоң эмгеги бар. Себеби дүйнөлүк практикада орточо эсеп менен алганда эң эрте келгендер 8-9 жыл болчу да. Ошол дүйнөлүк соодага мекемесине киргенде 8-9 жыл. Кыргызстан бул жакта бүгүнкү чейин рекорд коюп 2,5 жылдын ичинде кирген. Бул Кыргызстанга эмне берген? Билесиңер өзүңөр 90-жылдары бул Кыргыз мамлекети үчүн өтө мындай катчылык мезгил болгон, кыйын мезгил болгон, экономикалык кризис болуп турган. Бирок ошол биз бүткүл дүйнөлүк соодага кирип, биздин экономикабызга жаңы шартта, жаңы мүмкүнчүлүктөр болуп, ошондо биз ошол мезгилде жакшы чыгып кетти деп эсептейм. Бул жерде албетте эң чоң эмгек Эсенгул Өмүралиевич болот дейм. Одной из первых наша республика стала членом Всемирной торговой организации. Это означало интеграцию в глобальную международную торговую систему, которая предоставляла нам самый лучший преференциальный режим. Независимо от того, что мы находимся в стране без выхода к морю, и Кыргызстан все-таки выбрал путь рыночного развития экономики, демократического развития нашего общества. Было очень важно качественное и профессиональное проведение переговоров с многосторонними торговыми институтами. Очень важную роль, конечно, сыграл профессионализм в то время вице-министра экономики Эсенгула Касымовича Өмүралиева. У него уже был большой опыт. Он буквально установил, так скажем, стандарт присоединения стран Советского Союза к Всемирной торговой организации. Он выбрал именно путь либерального проведения переговоров. В этом городе, Брюсселе, принималось решение о присоединении, о завершении переговоров Кыргызстана во Всемирную торговую организацию уже в 1998 году. Роль и важность присоединения к этому институту сегодня очень важна. Мы получили доступ к преференциальной торговой системе. Сегодня Кыргызстан обладает инструментами ВСП+, которые нам предоставляет Европейский Союз на условиях тех правил, которые мы еще 20 лет назад установили в рамках переговорного процесса. То есть международное сообщество, Евросоюз признает наши страны как страна с рыночной экономикой. Проведенные реформы и прошедшее время уже с тех пор, она подтверждает, что Кыргызстан имеет торговый режим, который соответствует международным стандартам. Я думаю, что вот эти условия, они будут способствовать развитию нашего бизнеса, развитию экономики. И очень символично, что вот именно в 30-летие нашей независимости мы вспоминаем важную роль, вклад профессионала, главного переговорщика Кыргызской республики Эсенгула Касымовича Өмүралиева. Кыргызстан союз тараганда эле завод, фабрикалар иштебей калган. Ошондой элге бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна байланыштуу чет жактан жеңилдетилген товарлар кирип, Дордой базары ачылып, базар миллиондогон адамды бакты, жумуш менен камсыз кылды. Элдердин айтымында бул да Эсенгул Өмүралиевдин эмгеги. Чоң маселе бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна кирди. Мына 97-98 жылы мынча болуп кирди. Көп мамлекеттер 10 жылдап, 20 жылдап кире албайт да. Мына биз 2 жылдын ичинде кирдик. Мунун жыйынтыгы эмнеден болду? Жыйынтыгы мына ошол союз таркап завод фабрикалардын жумушчулары жумушсуз калганда, мына Дордой деген базар ачылып, ошол бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болгонго байланыштуу чет жактан жеңилдетилген кошулма менен товарлар кирип, мына Дордой 1,5 миллиондогон кишини бакты да. Легендарлуу парламентке бирге депутат болуп, көп жылдар бою чогуу иштешкен. Билимдүү, токтоо, сабырдуу сапаттарынын өзгөчө бааларын айтат. Техникалык жогорку билим алгандыктан өндүрүштүн, экономиканы мыкты билген. Кыргызстандын эркиндиги, көз карандысыздыгы тууралуу далай талкууларда пикирлеш болчубуз дейт. Юридикалык жактан да мыкты дос,
колу таза, жүрөгү таза дейт Ансан Алаштары. Айрыкча өндүрүштүү экономиканы абдан мыкты билчү, себеби ал жайын ошо техникалык жогорку билим алып, Кайсы сайда электротехник заводунун директору болуп келген. Анан экономикадан тышкары ал жалпы эле билими күчтүү болчу. Ошо Кыргызстандын эркиндиги, көз карандыгы үчүн далай талкуулар болгон. Биз бир пикирде болуп, ошол мезгилдеги 350 депутаттын ичинен 114-үбүз Кыргызстандын демократиялык жаңылануусу үчүн деген атаан депутаттык топ уюштуруп, ошолордун бири болгонмун, жетекчиси тең турага. Эсен Касымович чогуу болгонбуз. Ошо Кыргызстандын мына суверенитет үчүн, кийин көз карандык үчүн күрөшкөн абдан белсемдүү, билимдүү депутаттан бири ал такай чыгып сүйлөп, өзүнүн оюн айтып, союзга карата мамилесин, союздук келишимге карата мамилесин да такай айтып, анан юридик алчаттан да абдан билимдүү эле. Асыл адамыбыздан эрте айрылдык. Бирок анын жасаган иштери эмгеги элибиздин эстен чыкпайт. Бир эле анын үй бүлөсү эмес, элибиз аны иштеп жүрөбүз. Анын ичинде анын жакын билгендер, жолдоштору, анын ичинде мен дагы так иштеп жүрөм. Ал өзүнүн артында бир нече шакирттерди да көп тарбиялады. Көзүндө оту бар, патриот, жаштарды дароо байкап тарбия берип, мамлекеттик кызматтарга көп жол көрсөткөн. Алардын бири Мирбек Кожоев, "Из калтырам десең, таза иште" деген сөзүн азыркыда эсинде сактайт. Эсен Касымович менин ушул жашоодо устатым болуп калгандыгына себеби мени журналистика чөйрөсүнөн алып чыгып, мамлекеттик кызматка тарбиялаган эң биринчи адам ушу Эсен Касымович эле. Бул киши менен биз 2005-2006 жылдары күнү түнү жанында жана оор күндөрдө, как раз Кок Алаңдан кийинки оор күндөрдө ушу Эсен Касымович губернаторлук кызмат таштап кеткенге чейинки аралыкта ушу чогуу жүрдүм. Устат катары абдан кылдат адам эле. Мына мен азыр да жогоруда айтып өттүм. Эсимде эң биринчи жолу мына кагазга тарбиялаган бир мисалын айтайын. Эң биринчи жолу бир айтып калды, мен бир жака барам, сөз жазып кел деп. Анан ушу журналисткадан кийин аябай бир 5 барактай кылып сөз жазып алып алып келип бердим. Анан сен карап отуруп, Мирбек, сен мага колхоздун башкармасынын сөзүн жазып келипсиң деди. Анан өзү сен анан бир аздан кир деди. Анан бир аздан кирсем, баягы сөздүн баарын чиймелеп оңдоп анан мага колума берди. Келип компьютерге оңдосом, ошол 5 барак сөз 1,5 баракка чыгып чыкпаган көлөмгө келиптир. Эң негизгиси Эсен Касымовичтин асылдыгы биринчи барактагы сүйлөм менен акыркы барактагы сүйлөмдү алып келип байлай алчу. Мына ушундай кагазга кылдат, ушундай устат эле. Кыргыз-Кытай арасындагы соода-саттык инвестициялардын түзүлүшүндө саясий диалогду кармаганга да орду чоң болгон. Көңүлү тынч, аз сүйлөгөн, тарбиясын алып калдык дейт Кулубаев. Эсенкул Касымовичти Казакстанда 4 жыл иштеген соң ордуна Кулубаев барып, көптөгөн жакшы сөздөрдү уккан Эсенкул Касымовичтин дарегине. Тышкы иштер ишинде мен 2-3 жолу башка мамлекеттерде элчи болуп, анан акыркы жолу 2018 жылы Казакстанга элчи болуп бардым да. Ага чейин Эсенкул Касымович элчи болуп 4 жыл иштеген ал жерде. Анан ошо мен Казакстан менен иштегенде көп айтышты, сиздин ордуңуздагы аксакал аябай билимдүү, экономикалык жактан инвестицияны жакшы билген, анан самый главный бүт мамлекеттик тепкичтерди өткөн, аябай тажрыйбалуу элчи эле деп. Анан казактар эмес, дипкорпустун дипломаттар көп айтышчу. Анткени Казакстандагы болгон экономикалык ситуацияларды, экономикалык саясатты Эсенкул Касымович көп талдачу да, экономист катары. Көп өзүнүн ойлорун айтчу, тышкы иштер министрлигине көп запискалар келчү. Казакстан эмне кылып атышат, биз Казакстан менен кандай сооданы өстүрүш керек, инвестицияны кандай өстүрүш керек, эмне кыйынчылыктар бар, ошол жөнүндө көп запискалар жазчу. Анан мен да өзүм элчи болуп жүргөндө архивтерди көтөрүп көп кагаздарын окудум. Жакшы аналитический запискалары биздин өкмөткө керектүү кагаздар да. Эсенкул Касымович был руководителем межведомственной комиссии, которая готовила документы по вступлению во Всемирную торговую организацию. Это была очень сложная работа.
благодаря умению, опыту и его умению вести переговоры международные, Кыргызстан провел успешно переговоры с ВТО около 3 лет. Это самый маленький срок в мире, который был по вступлению в ВТО. Но многие говорят, что мы не вовремя вступили и не так вступили. Это не так. Biz bugün Kırgızstan'ın tarihinde zor salın koşulan zalkar insanların biri Esengul Kasımovich'ti eskертip turabыз. Esengul Kasımovich'tin жетекчилик астында Esengul Kasımovich'tin tajribasынын, güçlü tajribasынын tereң bilimi menен өзүнүн жетекчилик касиеттери менен ушул Кыргызстанды ушул уюмга тез арада киришине чоң салым кошкон. Дүйнөлүк соода системасында Кыргызстан маанилүү роль ойносун деп ушул реформаларды жасап, көптөгөн экономикалык реформаларды Кыргызстанда жасап, ошол инсандын алкагында, ошол инсандын аракети менен, эмгеги менен биз Кыргызстан соода уюмуна кирдик. Политехникалык институтта энергетикалык факультетте 5 жыл бирге окушкан, группада эң жакшы окуган эле дейт анын санаалаштары. Esengul Kasımov менен мен курсташмын да. 5 жыл бирге окудук Политехникалык институтта, энергетикалык факультетте. Анан ошондон бери бири-бирибизди жакшынакай билип, жакшынакай мамиледе болгон курсташтарданбыз да. Андан кийин болсо иштеп атканда мен агенттик, интеллектуалдык менчик агенттигинде иштеп калдым. Ошондо ал жанагы бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна кирүү боюнча комиссиянын же болсо жумушчу топтун жетекчиси болду. Мен да ошол эки топко кирип калдым да. Биз жанагындай сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп Женевада, көбүнчө Женевада жүрүп атты, ошо жүргүзүп бирге катыштык. 2 жолу вице-премьер болду. Чынында премьер боло турган эле адам болчу, ал андан өйдө деле боло турган адам болчу, бардык жагынан мындай өзүнүн потенциалы боюнча деп коелучу. Ошондой жакшынакай бардык жагынан өзү сабырдуу, мындай мүнөзү сабырдуу, толеранттуу адам болчу. Баарын билип, баарын туура түшүнүп, кийин дипломат болду, 3 жерге элчи болду биздин Кыргыз мамлекетинин. Улуттук валюта сомдун кабыл алынышына сунушту биринчилерден болуп киргизген. Анткени ал экономика тармагын мыкты билип, эксперттик көз карашы да бар болчу. Жаңы басылып чыккан сомдун Лондондон Бишкекке алынып келинген күндү эскерди Кубанычбек Орозбаев. Биздин азыркы колдонулуп жаткан кыргыз сомунда да Өмүралиевдин эмгеги бар. Я об Эсенгуле Касымовиче узнал задолго до того, как мы познакомились. Дело в том, что он руководил электротехническим заводом в поселке Каджисай Иссыкульской области. И мой тесть работал на этом заводе и много добрых, теплых слов говорил в его адрес задолго до нашей встречи. В 1991 году с обретением независимости я был назначен советником президента по национальной безопасности и занимался многими проблемами. И с такой славной биографией Эсенгула Касымовича, который был и министром, и вице-премьер-министром, и послом в Беларуси, Украине, Казахстане. То есть вот эта многогранность его деятельности, конечно, является колоссальным примером, в том числе и для молодежи нашей страны. Я думаю, что если кто-то из нынешних студентов, аспирантов экономического ли профиля, международного ли профиля, ищет какой-то ориентир для себя в виде человека, то Эсенгул Касымович на эту роль подходит абсолютно однозначно. Үн көтөрүп сүйлөчү эмес такыр. Иш билги болчу. Кесиптештер менен команда менен иш алып барганды билген чыныгы лидер эле. Кандай жумушта иштеп төбөсү көккө жетпесин, дайыма жөнөкөй болчу дейт анын кесиптештери. Адамдык сапаты бийик эле. Адамдарды эң башкысы ал уга билчү. Эсенгул Касымович, мы работали
с 94 по 98 год в Министерстве экономики, потом в Министерстве финансов. И, конечно же, самые лучшие впечатления от его работы было связано с тем, что он никогда не говорил громко, никогда не ругался с подчиненными. Даже когда он пришел, несмотря на то, что он занимал очень высокие должности, он пришел к нам замминистром, а до этого он был уже вице-премьер-министром. Вот. И относился очень, вот его человечность больше всего я хотел бы отметить, всегда выслушивал внимательно, исполнение никогда никаких это не было с его стороны нареканий, и особенно удалось хорошо поработать в то время, когда мы как раз вступали во Всемирную торговую организацию. Вот, это было огромное количество документов, надо было готовить, законов, постановлений. И вот надо было именно человек, чтобы возглавлял, который может это все работу координировать. Туган туушкандарынын, куда сөөктөрүнүн арасында да аброю жогору болгон. Ысык көлдүн жетакеси менен касиеттерин окшоштурарын айтышат анын жакындары. Ыймандуу бийде тууган жок, туугандуу бийде ыйман жок деген кыргыздын сөзү Эсенкул Касымовичке көрөөктөп келер эле. Ал абдан калыс адам болчу. Эсенкул Касымовичти жакшы таанып калганым ушул куда болгондон бери жакшы таанып калдым. Андан мурда баягы тарыхта айтылып жүргөн ошондон угуп жүрчүмүн, билип жүрчүмүн. Ана мындай кезиги бар киши менен мурда баарлашып көргөн эмесмин. Бирок ошо куда болгондон кийин абдан жакын таанышып, жакын көрүшүп, ал кишинин мүнөзүн, акыл эсин, алдын ала бир немелерди билгенин, ошонун баарын ошол багамдап, барктап калдым да. Анан мен ошол тарыхты ойлоп көрсөм, бир Султан Араевда бирден келип бир интервью алды эле да, ошону дагы эстегим келет ошондо. Кайсы жыл экенин өзүмдө унутуп калып турмун. Эсенкул Касымович өзү негизи ушу эл деген элди ойлогон, эл деп чуркап, эл деп кызмат кылган акылман, алдын ала билген, абдан жакшы көрөгөч, билерман киши болчу да, мен байкашымда. Эсенкул Касымовичтин кылган эмгектери жаштарга үлгү болсун деген максатта Кыргыз экономикалык университетинде атайын Эсенкул Өмүралиевдин ысымы ыйгарылган соода саясаты борбору ачылган. Анын ар бир жасаган эмгектери элдин эркин жашоосуна, мамлекеттин өнүгүшүнө жана ар тараптуу алакалардын жогорку деңгээлге чыгуусуна багытталган болчу.